Assalamu alaikum замандаштар. Bir sutка болуп калды. Белгилүү көз карандысыз блогер дейбизби, журналист деп айтсак туура болобу. Улукбек Карыбек уулуну Бишкек шаарынан кармап, Ошко алып барып, кече өзүнүн билдирүүсү боюнча 24 саатка камады деп кайрылды. Бул нерсени биз кандай кабыл алсак болот? Негизинен жалпысынан караганда бул албетте туура эмес. Жалпылап айтканда акылга сыйбаган иш болуп эсептелет. Улукбек Карыбек уулунун ишмердүүлүгүнө кандай баа берсек болот? Бирок ар бир кишинин жасап аткан эмгегин, эл үчүн, стабилдүүлүк үчүн, адилеттүүлүк үчүн шилтеген кадамдары албетте бул ат көтөргүс. Бул жигит ар бир область 7 дубанга барып, ар кимдин ар кандай жаман жакшы сөздөрүнө кабыл болуп, ошого чыдап, чыныгы эмгегин жасап келет. Бул жалпысынан ат көтөргүс эмгек болуп эсептелет. Албетте биз баалап билишибиз керек. Ушул жигиттин берүүлөрүнүн негизинде кайсы бир деңгээлде адилеттүүлүккө жол ачылып жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир киши адашуучу, пенде болгондон кийин адашабыз баарыбыз. Менин жеке көз карашымда Улукбек мырзанын дагы кээ бир учурларда эмоцияга алдырып койгон моменттери жок эмес. Кечеги акыркы Ош шаарындагы төрөт үйүнө болгон сапарында ал жердеги болуп өткөн кырдаал боюнча айта кетсек, сырттан байкоо салган кишиге эмоцияга алдырып кээ бир учурларда бейбаштык жагдайларга жол берилип калып атат. Бул сөз менен бул таптакыр мыйзамга карама каршы иш жасады деп айтсак туура эмес болуп калат. Кайсы бир деңгээлде бейбаштык жагдайларга жакыныраак болуп калды деп айтсак болот. Бул боюнча ички иштер органдары, тийиштүү органдар 24 саатка камаардан мурда бул жигиттин белгилүү өзүнүн жасаган эмгектерине эске алуу менен жөн гана эскертүү берип койсо туура болот эле. Адилеттүү болмок. Анткени алар эч качан унутпаш керек. Ички иштер органдарына жана башка баардык эле бийлик бутактарына мамлекеттин Кыргыз өлкөсүнүн ичиндеги ар тараптуу тармактын ичинде болуп жаткан коррупциялык элементтерди, ошондой эле мыйзамга карама каршы иштердин бетин ачып келаткандагысын сөзсүз түрдө эске алып, адилеттүү жыйынтык чыгара турган болгондо булар эч качан камабай эле, мейли алардын айтканы туура болсун, бейбаштык беренеси менен иш козгогусу келген болсо, жөн гана ошол берененин негизинде эскертүү гана берип койсо туура болот эле.